2004-жылдын 18-октябрында төрөлгөн. Анан ошактан бурлар деле акылай жак менен айланып турам, бакка урулушуптур. Комада 19 күн жатты. Кызым биякта Арабаевада 1-курста окучу. Ырдаганды жакшы көрөм. Көп урлар жаттачум. ГАИден качышыптыр да. Өзү окуу жагынан кыйын, комузчу. Өзүм тана оюнда такыр. Боз үйлүңүздү даярдада бергиле, деп эле ачык эле айтып коюшту. Ошол авария кылган баланы дагы эч ким ушул убакка чейин мен жаман сөз айткан эмесмин. Нурлан Насиптин дагы чоң жардамы бар бизге. Мен өзүм кызман өзүм коркуп калгам. Ушундай кызыңыз сулуу кыз болчу. Ушу Арабаевадан арасынан ушул кызыңыз ректор айтып атпайбы? Бир башкача кыз болчу деп. Ырдаганды жакшы көрөм. Көп урлар жаттачум. Бийлегенди жактырам. Тамак жасайм, түрдү. Ушундай кызгам. Ошол болгон эмени аварияны эстей аласыңбы? Жок. Такыр эсте жок. Эстей албайм да. Азыр эми кечке үйдө жатып зеригип атсаң керек. Жок. Зериктирбейт мени. Тышка чыгам, корого. Кайра киргизишет. Байкелеримчи. Атам бар. Ишке чыгышат. Зерикпейм да шып. Келечекте кандай иш кылгың келет? Кудай буйруса, элдин жардамы менен бутка туруп кетсең, Буйруса, тилди үйрөнсөм дейм. Чет элге баргым келет. Англисче сүйлөп. Мындай авария болгондон кийин өзүңө келген эми өзүңдү өзүң көрүп алып, жаман болду. Өзүм тана оюнда такыр. Ким депчи. Жаман болот экенсиң. Аябай оорчу. Ушул айып кетсе экен деп. Жанакы жардам сурагандарга тыйын салып кетчүмүн. өзүң студент болсоң. Хотя бы 20 сом берчүм да. Азыр эми мынакей бир капталың жакшыраак иштейт экен, бир каптал. Сол алты жак иштейт, оң жак иштебейт да такыр. Жакшы. Тырышып калат. Тырышып, негизи эле буйруса жалпы элдин жардамы менен каражат жагы топтолуп калса, биз бутка турабыз. Мен дагы чет тил мугалим болом. Экөөбүз бири-бирибизге үйрөтөбүз. Анан буйруса кыялданган башка өлкөгө дагы кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Эми мага жардам берип коюңуздар. Суранам. Буйруса көп кыялдарым бар. Ошолорго жетиш керек. Рахмат барыңыздарга. Бардыгыңыздардын кармаган орозоңуздарга кабыл болсун. Бул ай негизи эле жооптчулукту жасоого чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн ай деп жакшы элебиз. Бүгүн дагы болсо жардамга муктаж болуп жаткан Акылайга келген учурубуз. Өзүңүздөр жакшы билгендей эле социалдык тармактардын баардык түйүнүнөн дал ушул Акылайдын кандай абалда экенин көрүп угуп келебиз. Бүгүн өз көзүбүз менен келип кабар алып дагы болсо жардамга кол суналгы деп келген учурубуз. Азыр дал ушул Акылайдын апасы болуп өткөн окуяны баштан аяк айтып берсеңиз эже. Биринчи тааныштырып өзүңүздөргө. Саламатсыңарбы, урматтуу элим. Орозоңор кабыл болсун. Кармап аткан орозоңор ниетиңер кабыл болсун. Биз өзүбүз Түп районунун Долон айылынан болобуз. Кызым ошо Талдус айылында төрөлгөн. 2004-жылдын 18-октябрында төрөлгөн.
Бул окуя былтыр 17 февраль күнү кечки 1-ге чамалуу авария болгон. Кызым биякта Арабаевада 1-курста окучу. Англис тилинде. Жаңы эле тапшырып 3 ай болгон окуганы. Өзү ага чейин айылда ошо Долон айылынын мектебинде, Түп районунун Долон айыл мектебинде 11-классты бүткөн. Аякта жакшы окуп, мектептин президенти болчу. Өзү окуу жагынан кыйын, комузчу. Анан биз өзүбүз ошол авария болгон маалда Москвада болчубуз. Москвада иштеп, ошол окуу жайын тапшыртып коюп, Москвага иштейли деп кеткенбиз. Кимдин колунда калды эле? Бул негизи тайнесинин колунда өскөн. Ошо Долон айылында. Андан кийин ошо окуу тапшыргандан кийин ошо Бишкекте бир тууган эжемдикинде турду. Анан аяктан чыгып эмеде квартирага өзүнүн кыздары менен турду. Жалаң намаз окуган жакшынакай кыздары менен окуп, 6 кыз менен жашап, жаңы эле жашаган, 1 ай эле боло элек болчу, 1 ай боло элек болчу. Баштады. Анан мына студенттик күн болуп башталайын деп атканда мага чалып калды. Мен Москвада болчумун. Тайтасы жалгыз да, тайнеси аз болуп калды, 7,5 жыл болду. Анан тайтасына ошол 1 айда 2 жолу барып, кирин жууп, тамагын жасап берип, жана кесме кесип берип, даярдап, бүт нан-пан жасап коюп келчү. Анан мага чалып калды, мама барып келейин деп, ушундай деп. Мейли барып кел анда. Ошо 4-күнү чыккан. Ошо жолдон кетип баратып, ошо шофёр менен юк жак менен айдаптыр ал бала. 2002-жылкы эле жаш бала. Юк жак менен айдап, катуу скорость менен кетип баратышыптыр да булар. 130 өзүнүн айтуусу боюнча 130-тан ашык болчу. Скорость ошондо жаан менен кар аралашкан учур болчу. Анан Кытай деген айылда мындай бир поворот бар экен. Ошактан булар бир гаиден качышыптыр да. Токтобойчу, 1-гаиден токтобой, өзүнүн шофёрдун айтуусу боюнча токтобой. Анан качканда ал гай андан кийин өзү айтып калды, мына булар 10-15 мүнөт бирдеме болбосо болду, дегиче эле болбой эле 10-15 мүнөттөн кийин авария болуштур. Анан ошактан бурлар деле акылай жак менен айланып турган бакка урулушуптур. Анан машиненин кебетеси менде бар, ошондон аман калганына шүгүр. Ошо биринчи ошо тез жардам чакырышпай туруп, теги бала эмеле машина токтото берген го, шоковое состояние болду дейм. Ар бир адам баягы шофёр өз жагын качырат да. Анан өз жагын коргоп, анан ошо кыз жак менен тийип калган окшойт. Эми бир кырсык да бул деле анан. Бирок мен ушул нерседен пайдаланып, айдоочуларга да айта кетет элем. Элдин ошо не только баягы айдардан мурун элдин эмесинде убалында ойлош керек, ден соолугунда ойлош керек, кичине акырын ылдамдык менен айдашса дейм да. Ошол маалда баягы мурдунан, кулагынан кан агып кетиптир бул кыздын. Анан эгерде бир тез жардам болсо андай болбойт беле деп ойлойбуз, эми баарын эле адамбыз да ойлой берет экенбиз жанында болбогондон кийин. Анан эме менен кислород менен дем алып, ошо реанимацияда, комада 19 күн жатты. 19 күн өзү дем ала алчу эмес. Сиз келип калдыңыз. Анан мен экинчи күнү уже ошол күнү авария болду, эртеси күнү таңгамал келип калдым. Мен уже мага эже келиңиз эми жаман эле кабар айтышты да. Келип кызыңызды болбойт деген эле нерсе айтышты да. Келип боз үйлүңүздү даярдаңыз, даярда бергиле деп эле ачык эле айтып коюшту. Мен ошондой деп эле келгем. Кудай сактасын, бирок эненин жүрөгү сезет экен. Мени күтүп аткандай эле болду да. Анан келип эле больницага киргенден корктум даже. Кирип эле эч кимди карабай эле, даже ошол авария кылган баланы дагы эч ким ушул убакка чейин мен жаман сөз айткан эмесмин. Жаман да сөз айткан жокмун. Анан кирип эле врачтарга кирсем эле, врачтар биз эчтеке дей албайбыз, бир Кудайдан дешти. Жалынып эле, жалбарып эле, эмне десеңер деп эле
кызым аман калат. Ал күчтүү деп эле тура бердим. Күчтүү деп эле тура бердим. Ыйлап эле. Сен врач уште же, эгерде сиз алдыңда ыйлай берсеңиз, кызыңыз кайра артка кетет. Өз араң жатат азыр. Өзү дем ала албай. Дегенде эле өзүмө келдим. Өзүмө келе Кудайдан тилене бердим. Жашайт деп эле. Үмүт үзбөйт экенсиң. Ошонто отуруп 19 күнүм бир мага бир 19 жылдай болду. Анан ошо реанимациянын алдында эле ошакта эле жашадык. 1,5 ай. Ошонто 19 күндөн кийин мына өзү кичине акырындан дем алып баштады, бирок ошондо да кислород салып атабыз деди. Ошого Кудайга шүгүр дедик. Ошо Каракоолдун врачтарына, ошокта облу больницада врачтарга да ыраазычылык айта кетем. Транспортировка болот деген эле Мендибаев клиника бар биякта, Бишкекте. Ошол Мендибаевка чалсак элек, өзү невролог, академик турбайбы Мендибаев. Биз деле аны кийинчерээк билдик. Кызым авария болгондон кийин анан чалсак элек. Түшкөндө билесиңби? Баарын ошол. Андан эле Мендибаевдин өзүн менен чыгып бүт диагнозун көрсөттү, анан өзүн скорыйын жөнөттү ал. Анан аяктан 5-күн дегенде кызым начарлай баштады. Денелери кызарып, моягында эме бар болчу, эмне деп коет жана. Дем тазалап турчу да, баягы тешик болчу. Тешик болчу, анан ошонусунан дем ала албай, уже акырыктар чыкпай ошентип калды да. Денесинен мондой эле бир кызыл бирдемелер чыга баштады. Температура болуп баштады, зарасы чыкпай калды. Анан Мендибаевден 5 күн дегенде 4-көр больницага ошол тааныштар аркылуу Асель Кадырбекова ошол жаткан жерди дарылаган врачтар менен байланышка чыгып, ошол Нурлан Насиптин дагы чоң жардамы бар бизге. 4-көр больницага реанимациясында бир 21 айга жакын да, 21 айга жеткен жок, 28 күн ушундай жатты. Анан пролежи болуп кеткен, аркасынын баары жара болуп. Жата бергендики. Анан ошактан реанимация кыйын карайт экен, 4-кө. Анан мен уже киргизе башташты. Мен өзүм кызыман өзүм коркуп калгам. Ошондой болот экен. Мен кызым тааныбай калгам. Бир көзү мондай эле, биз врачога мондай чыгып турчу. Өзү дем ала алчу эмес, сүйлөй албайт. Монтип мени көргөндө реакция жок, карап эле дейт биягынан, дем ала албайт. Өзүм коркчумун өзүм кызыман. Анан баягы дуа кылып эле, денесин массаж кылып эле, анан титиреп калчылдап алып чыгам. Ыйлайм, чыгып алып, анан врачтар жакшы болот, кызыңыз татынакай экен, баары жакшы болот эжеке деп атышып эле кыйын карашып, ошентип атып 20 канча күн дегенде бизди палатага чыгарышты. Палатадан эмеге чыктык, үстүнө неврологияга чыгып, аякта Азамат Тиленовдун эмесине келдик. Келип, аяктан ушунчалык жакшы карашат экен медсестралары, өзү главврач Азамат Тиленов деген врач бар экен, өзүнүн ишин мыкты билген адам экен. Акылайбызды ошактан карап, ар бир минута сайын келишип карап атышты, Алла ыраазы болсун. Анан мен бул Акылайдын атасы былтыр каза болгон. Өзүнүн атасы каза болуп калган. Анан мен бул кызым авария боло электе эле турмушка чыккам 2 жыл мурун. Баягы пенде экенбиз, жашоо уланат экен, эми баягы эмне кылабыз. Анан турмушка чыккам. Анан ошол жолдошум экөөбүз келгенбиз, Москвадан келип, анан ошол палатага отургондо жолдошум экөөбүз бир кроватта 1,5 айдан ашык карадык. Бир кроватка жатып, экөөбүз ошо түнү уктачу эмеспиз. Күндүз очередте уктайбыз да. Анан бул карайт, анткени дем ала албай калчу да. Анан кырынан жаткырабыз, тиягына пролеж аркасы. Анан могу денелери монтип агып калган, мынткенде мынтип шалбырап. Анан монтип сүртөбүз, крем менен, борный мазь менен сүртөбүз. Күнү алмак-салмак кол зуйт. Ошентип ушул жолдошум өзүнүн атасына артып мээримин берип, ушул күнгө чейин жаныбыз да. Тапкандык эмес, баккандыкы деген чын экен. Өз атасындай мамиле кылып, мына азыркыга чейин жаныбызда
тирөөч болуп турат. Азыркы учурда дал ушул өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жакта батирде турушат, анткени Акылайга атайын жакшы бир шарттар болушу керек деген максатта айына 30 000 акча төлөнөт. Андан сырткары дал ушул дары дармеги менен жалпысынан айына 70 000 тегерегинде акча келип жаткан учурда. Ал эми өзүңүз жалаң эле ушул Акылайды карап үйдөсүз. Ооба, үйдө элемин. Эч жака чыга албайм. Бат-баттан зара кылат, чоңго барат дегендей, тамагын бериш керек, дарысын бериш керек, памперсин которуш керек. Негизи эле азыр көрүп атам. Акылайдын мен көп эле кайрымдуулук иштерин тартып жүргөндө ушу могул жери тешип коюшчу да. Азыр ал жери бүтөлүп, бир аз болсо колдору кыймылга келип, жылыш бар экен. Ооба, шүгүр. Дагы да болсо алдыда эмне керек болуп жатат Акылайга да бутка туруп кетүүнө? Мен анан ошону айтып, бул кайрымдуулук деп баягы биздин деле тааныштар аркылуу болду. Кайрымдуулук мен деле ушул баягы адам болгондон кийин кантип кимге кайрылам деп эле отура берет экенсиң да. Анан уже биздин уже бияктан уже квартирадан жолдошум иштейт. Эчтеке ашпайт да. Анан квартира эмеси реабилитациясы токтоп калды. 7-8 ай тынбай алып бардык. Врач айтты, тындырбаш керек, анткени нервтер ойгонгон сайын жакшы болот экен да, баягы жасаган сайынчы. Анан ал реабилитацияны эми төлөй албай калдык, анан ошону токтотуп калдык. Реабилитация врачка да айттык, Нуртилекке. Стимул деген Көкчарда реабилитация бар, жаңы ачылган. Ошо жаңы ачылгандан баштап, ошол күндөн баштап биз бардык. Анан ошол кыйын Нуртилек Усенов деген бала бар. Ошол кыйындыгынан ушул даражага жеткирди. Башында сүйлөчү эмес, 4 күндөн кийин анан акыры сүйлөп баштады. Молодец, ооба депчи. Ошол сөздөрүн айтып баштады. Анан отургуза баштады, мына жакында эле мына отуруп баштады. Кичине эси акылына келе баштады, баарын эстей баштады. Баягы эмени билбейт, авариясын билбейт. Бирок азыркысын бир 2 саат болгон нерсесин унутуп калат. Мындай памяти полный эмес да. Кичинекей баладай болуп калат экен. Жаңы төрөлгөн баладай эле да. Анан азыр ошо реабилитациясы токтоп калды. Ошо элден кайрымдуу жасаган себеби ошо биздин баягы мен квартирага төлөшкүлө же болбосо тамак ашка төлөшкүлө деп мен баягы Кудай карап турат. Мисалы үчүн мөгдүрөп эле такыр эле жок үй дебейм. Кудайга шүгүр, Алла Таалам берген рызкы менен жашап атабыз. Анан бала үчүн ошо кайрымдуулукту жасап берип аткан адамдарга, силерге Алла ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болула. Анан ушу кайрымдуулук ушу реабилитациясына деп атам да. Канча кетет? Күнүнө 5300 кетет азыркы маалда. Мурун 4300 кетчү, азыр эмеси кошулду. Физиотерапиясы келди да. Ага биз жасап көрө элекпиз, аны заказ кылып алыптыр. Эми ошо физиосу жана топ менен полный тиги тамырдан өйдө ойготот экен, ал башка жерден алып келиптир. Ошо менен 5300, ошондо 10 күндө эле 53 000 кетип атат. Жолу расходун эсептебей эле коюн, памперсин эсептебей эле, азыр бир витамин эле 6,5 миңдик витамин ичет. Врачтар назначить этип берет. Анан ошо элден сурарым, ошо реабилитациясы, анан май айында больницага жатат. Больницага жатканыбыз эле биздин 15 күндө эле баягы эсептесек, жанакы МРТ, СМРТ андай-мындай менен тартканы менен биз баягы эсептедик, 80 000ге чамалады. Дары дармек эле 15 күнгө. 15 күнгө дарылар аябай кымбат экен. Жаткан бекер кылып беришти, бирок дарыларын алып аттык. Анан ошо больницага жатканда билинет, жамбашы операция болот деп айтканда, жамбашы сынганда. Анан ошо түз эмес бүтүп калыптыр. Анан кийин Кудайым бөлүп турмушка чыгып калса, врач айтканда төрөгөндө болбойт, ошо кыйналып калат депчи. Анан ошонусун операция жасайбыз деген. Анан башын тартат. Ошондо башы кандай болот, ошондо билинет да, май айында. Демек алдыда дагы 15 күндө 80 000 керек болуп жаткан учур экен. Азыр негизи эле көбүрөөк дары дармегин ордунда берип туруш керек деп көпүнчө айтып калышат. Мындай өз алдынча тамак ичип, өз алдынча анча-мынча нерсени кармалап ушталабы? Ооба, сол колу иштейт. Тамак ашка сол колу иштеп баштады. Оң колу ошо кыймылдай албай атат. Оң буту моягы тырышат. Өзүм аттаганда тырышып калат да, анан
иште кенедей кызым мынтип коюп берет мына. Азыр мына тырышат. Мына моягы тырышып, биягы иштейт. Мына биягы иштейт. Биягы мынтип бүктөгөндө ушундай оорчулук менен бүктөлөт да. Өлтүргөн кызыңыз бир учурда эле ушинтип калса. Ой, ичиң күйөт. Күндө баягы өзүм мындай бир позитивный аялмын да менчи, мындай бир чөгүп, монтип чүнчүп, мындай эме кылбайм мен. Анткени врач айткан өзүңө мотивация бергиниң деп. Анан мени көрүп турган кызым дагы көңүлү эме болот да. Мен ичимден кан өтүп атса дагы тышыман мен күлүп турам. Анткени мен күндө ушул жерден өтөм, кызымды карайм, тетиякка барып ыйлап алам, тиякка барып ыйлап алам, көзүм жашын сүртүп, анан кайра күлүп келип эметем да. Анткени сонун монтип эле сонун жүрүп жүргөн кыз монтип эле жатып калса, ушундай ичиң күйөт да. Тим более ушул менин подружкам болчу. Подружкамдай эле да, сырымды ушуга айтчумун. Аны азыр деле айтсам күлүп, ошентип эле күлүп калат. Анан өзү жаркылдаган кыз болчу. Баягы элдик кыз экен деп ошо ооруганда билдим. Эмне деген эл келди. Ушундай жаркылдак кыз бир саламын үзбөгөн деп тигер Арабаев да ректорунан өдө келди. Алла ыраазы болсун. Студенттерден өдө жардам беришип, мугалимдерден өдө жардам беришип Арабаевада. Ушундай кызыңыз сулуу кыз болчу. Ушу Арабаевадан арасынан ушул кызыңыз ректор айтып атпайбы? Бир башкача кыз болчу деп. Анан эми бир Кудайдын Алланын колунда экенбиз, маңдайга жазыптыр. Ошо мен элден элим мына жардам берип атат. Ушул учурдан пайдаланып элиме ыраазычылык айтып кетет элем. Аллахым ыраазы болсун барыңарга. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Бизге кылган жакшылыгыңар Аллахым эки эселеп жакшылыгы менен берсин. Тилеген тилеңерге, ойлогон оюңарга жеткиле. Ар бир ушул чалып аткан адам, келип атат адам ушунчалык кичинекей, чоңу, апабыз, атабыз чалып атат, тилектерин айтып атат. Ушундай бир күч кубат алат экенсиң. Ушундай ыраазымын, баарыңарга ыраазымын. Ошол бак дуа тилек алган сайын адам деген ушундай бир күчтүү болот экен да. Кызыма угузам, мына кызыма айтам. Анан ушул нерседен ошол айтарым ушул кызымдын ошо реабилитациясы үзүлүп калды. Анан кызымдын реабилитациясы минимум врач айткандай бир 9-10 жыл деген да. 9-10 жыл. Эми ошого чейин Кудайым буйрса басып кеткен маалда дагы реабилитацияны үзбөш керек экен. Баягы мурункудай, точно мурункудай болбойт. Эми ошол маалда да ошо басып, ошо эки колу, эки буту кыбырап басып кетсе эле мен ошол мага чоң олжо эле да. Кудайым буйрса ошол тилегибиз орундалып, элимдин дуасы тиип, Аллахым шифасын берип, ошо кызым басып алса эле реабилитациясын акырындап барып келе берет элек. Ошо баскыча кызым баскыча ошо элимден жардам сурайт элем, ошо дары-дармегине, реабилитациясына, витаминдерине, ошо бир дары-дармектерине ошо тыйын 1 сомдон болсо дагы жардамыңыздарды берип койсоңор, Алла ыраазычылык үчүн жардам сурайын дегем. Алла ыраазы болсун. Рахмат силерге. Эки урматтуу көрөрман, эгерде сизде дагы мүмкүнчүлүк болсо сөзсүз түрдө Акылайдын бутка туруп кетүүсүнө саламыңызды кошуңуз деген жакшы ниетте кайрылуу жасап жаткан учурубуз. Ал эми Акылайдын дагы эмнени жакшы көрөт, ошону да сурагым келип турат. Акылай апаң айтып калды, бул тил үйрөнүп жаткан деп, дагы эмнеге кызыгасың? Дагы ырдаганды жакшы көрөм. Көп ырлар жаттачумун. Бийлегенди жактырам. Тамак жасайм, түрдү. Ушундарга кызыгам. Азыр дагы чогуу окуган группалаштарың менен кабарлашып турасыңбы? Кабарлашып турам. Сурашат күндө. Кандай депчи. Келишкен бир жолу. Ошол болгон эмени аварияны эстей аласыңбы? Жок. Такыр жок. Эстей албайм да. Азыр эми кечке үйдө жатып зеригип атсаң керек. Жок. Зериктирбейт мени. Тышка чыгам, корого. Кайра киргизишет. Байкелеримчи. Атам бар. Ишке чыгышат. Зерикпейм да.
Келечекте кандай иш кылгың келет? Кудай буйруса, элдин жардамы менен бутка туруп кетсең, Буюрса тилди үйрөнсөм дейм. Чет элге баргым келет. Англисче сүйлөп. Дагы эмне? Мындай авария болгондон кийин өзүңө келген эми өзүңдү өзүң көрүп алып Жаман болду. Өзүм таанабайм да такыр. Ким депчи. Жаман болот экенсиң. мурда мисалы үчүн окуп жүргөн учуруңда дагы ушундай анча мынча ооруп калгандарды көрүп алып жүргөңүз Аябай оорчу. Ушул айыгып кетсе экен деп. Жанакы жардам сурагандарга тыйын салып кетчүм. өзүң студент болсоң да. Хотя бы 20 сом берчүм да. Азыр эми мынакей бир капталың жакшыраак иштейт экен, бир каптал. Сол алты жак иштейт, оң жак иштебейт да такыр. Жакшы. Тырышып калат. Тырышып, негизи эле буйруса жалпы элдин жардамы менен каражат жагы топтолуп калса, биз бутка турабыз. Мен дагы чет тил мугалим болом. Экөөбүз бири-бирибизге үйрөтөбүз. Анан буйруса кыялданган башка өлкөгө дагы кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Эми мага жардам берип коюңуздар. Суранам. Буюрса көп кыялдарым бар. Ошолорго жетиш керек. Рахмат барыңыздарга.